повторно не будет, наверное, нормально. Мына бул 6-этаждан бул каралыш, бул трещина кеткен 6-дан. Ондай трещина кетип кетти му, бүт барып түшүп калбайсың. Элдин бар паника болуп атты, айтсак деле болбой атат, лифт менен да түшпөй эле бар. Урматтуу Ысык Көл областынын тургундары, урматтуу ушул Кыргыз Кызморья пансионатынын салуучулары, мен өзүм Ысык Көл областык курулуштук көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси болом. Кечинде интернет желесине чыгып кеткен видео боюнча сиздерге бир түшүндүрмө бере кетейин. Келсеңби? Бул эки здание болот, бияк тарабы бир здание, бияк тарабы бир здание. Бул экөөнүн ортосунда баягы сейсмикалык шов деп коет да. Бул жер титирөө учурунда эки здание эки бөлөк ойнош керек да. Анан бул курулуш нормалары боюнча дал келет. Буга эч кандай тынчсыздануунун кереги жок. Отделка учурунда бул гармошка менен жабылыш керек эле. Эмнегедир отделка менен жаап коюптур. Бул жер титирөөдө именно ушактар түшүп, элдер дүрбөлөңгө түшкөн. Жүрсөң экинчи. Бул 5-этаж биз турган. Анан азыр 6-этажды көргөнбүз. Мынакей бул ошол эле имараттын 6-этажы. Биякта да ушундай жаранка бар. Бул жаранка сейсмикалык курулуш терминдери боюнча сейсмикалык жаранка деп аталат. Бул здание кыймылдап туруш керек, эки бөлөк. Тынчсызданууга эч кандай кажет жок. Бул пансионаттын ээсине замечание беребиз. Муну башка термин менен, башка строительный материалдар менен жабылыш керек.